Талыкпай иштөө үчүн жакшы тамактануу керек. Жакшы тамактануу үчүн сизге албетте бүтүн тиш зарыл. Москва шаарындагы мекендештерге мыкты стоматолог Абдиллаев Уларбек өз кызматтарын сунуштайт. Тиш дарылоо, пломба, тиш алуу, гигиеналык тазалоо, протездөө, металлокерамика, брекеттин бардык түрү, цирконий, имплантация жана башка кызматтар бар. Чөнтөккө ылайык арзан жана сапаттуу рентген менен консультация акысыз. Биздин дарек Дубровка метросу 3 выходтан чыккандан кийин 4 мүнөттүк жол. Улица Шарико-Подшипниковская 40. Байланыш номер +7 985 578 30 39. Чепкен жаап, айтылуу Райым миллион тууралуу жаңы видео тарады. Социалдык тармактарда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу видео тарады. Анда Райымбек Матраимов, Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев, Ислам институтунун мурдагы ректору Марс Ибраевди жана башкаларды көрүүгө болот. Марс Ибраев Матраимовго тебетей кийгизип, чепкен жапканын көрүүгө болот. Булак медиа центр кежи. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул туурасында Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Мирзиёевдин 9 декабрда Бишкекке келери күтүлүүдө. Белли кесек буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын делимитациялоо боюнча документтерди алмашуулары айтылып жаткан. Аны менен катар эки өлкөнүн жарандарын кирип чыгуусун жеңилдеткен мыйзамга дагы кол коюлат. Бул күнү Борбор калаада ээп мамлекеттердин жетекчилеринин да саммити өтөт. Булак Спутник кежи. Баткен облусунун башчысы. Чек арада абал тынч. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев дем алыш күнү Көк Таш, Аксай жана Капчыгай айылдарына барып, куугалаңдан кийинки үйлөрдүн курулуш иштерин көрүп келди. Бул тууралуу облус башчысы өзүнүн соц тармактагы баракчасына жазды. Анын айтуусуна караганда, жалпысынан алганда учурда чек арада абал тынч. Иш сапарымда чек арада кызмат өтөп жаткан чек арачылардан кабар алып, аларга өз белегимди тапшырып, Аксай айылындагы чек ара заставасына кирип, жоокерлер менен маектештим. Мекенге ак кызматын арнаган жоокерлердин жашоо турмушу, алардын абалы боюнча сурашып, күч дем берип, ийгилик каалап кайттым, дейт облус башчысы. Булак кабар кежи. Орусиядан чыгып кеткен жарандарга чектөөлөрдү киргизүү сунушталды. Дүйшөмбү 5 декабрда Федерация кеңештин мамлекеттик курулуш жана конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин башчысы Андрей Клишас өлкөдөн чыгып кеткен Орусиянын жарандарына бир катар чектөөлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү. Ал өлкөдөн чыгып кеткен орусиялыктардын чет өлкөдө болуусун ыңгайсыз кылууну сунуштады. Алардын көбү качып кетишкен, бирок орусиялык компанияларда алыстан иштеп жатышат. Ушуга байланыштуу мыйзамды өзгөртүп, ал жакта чет өлкөдө иштеп, бул жактан акча алган схемаларды чектей алабызбы? Аларды салыктын баарын төлөп беришеби? Түшүнө албайбызбы, деди Клишас ведомство гезитине берген маегинде. Сенатор мындай чараларды киргизүү үчүн мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизүү зарылдыгын тастыктады. Бирок ал кайсыл жоолор жөнүндө айтып жатканын тактаган жок. Эске салсак, буга чейин 4 декабрда мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин Орусиядан кеткен ишкерлерди азапчылар деп атаган. Ал кошумчалагандай, батыш өлкөлөрү алгач орусиялык ишкерлерден яхта, вилла, унаа, учак алып, азыр өздөрү камап жатышат. Булак элдик медиа. Кою тумандан улам Бишкек Ош каттамдары кырмалууда. Бүгүн 5 декабрда Ош аба майданында кою туманга байланыштуу аба каттамдардын убактысы жылды. Манас аэропортунун басма сөз кызматы билдиргендей, туруксуз аба ырайына байланыштуу эл аралык жана ички каттамдагы учактары куна албай жатат. Андан тышкары Оштон уча турган каттамдардын убактысы да өзгөрүүдө. Соц тармактын айрым колдонуучулары Ош аэропортунда калың туман түшкөнүнө байланыштуу учактар учпай жатканын жазышты. Кыргыз гидромет борбору 5 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында кар жаай турганын, Ош шаарында 0-5 градус жылуу болорун билдирген. Актер Азиз Мурадилаевдин учурдагы абалы кандай? Актер Азиз Мурадилаевдин абалы өтө оор болуп жатат.
Бул тууралуу бүгүн 5 декабрда коомдук ишмер Ассоль Молдохматова билдирди. Анын айтымында актёрдун апасы жана жубайы дарыгерлердин көзөмөлү менен Туркия же Москвага учуп баруу үчүн учак таап берүүнү суранып жатышат. Ошондой эле бүгүн актёрго операция жасалып, суюк затты чыгаруучу түтүк коюлат. Андан тышкары Молдохматова актёрго донор керек болуп жатканын белгиледи. Апасы донор болууга даяр, бирок жашы улгайып калганына байланыштуу клиника анын сунушун четке кагып жатат. Азиздин эжеси да донор болууга макул экенин билдирди, бирок кан топтору туура келбейт экен. Ошондуктан кайдыгер эмес жарандарга кайрылабыз. Боордун кичинекей бөлүгү керек. Бизге Россияда жашаган 26 жаштагы кыргызстандык кыз чалды. Бирок кан тобу туура келген жок, деди Молдохматова. Актер 3 декабрда оор абалда ооруканага түшкөн. Андан соң тез арада боорун алмаштырыш керек экени айтылып, акча чогултуп башташкан. Кече 4 декабрда операцияга керектүү $45,000 дайын болгону белгилүү болду. Булак бара келди. Отасыңар, Кудайдан сурап атасыңар. Баарыңар дизель бүгүп разы болом. Ар бир эне баласын каркып сүйөт. Өзүңөр билесиңер. Энелер баарыңарга рахмат. Эч кимдердин балдарыңар оорубасын. Эч бир мыжыктын баласына жамандык каалабайм. Баарыңарга рахмат айтам. Бүгүн 5 декабрда тураган Нурланбек Шакиев баштаган Жогорку кеңештин делегациясы Москва шаарында өткөн Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин биргелешкен жыйынына жана 15 пленардык отурумуна катышты. Маалыматка ылайык, биргелешкен жыйынды ЖККПнын төрагасы, Орусиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин ачып, андан соң ассамблеяга мүчө мамлекеттердин парламенттердин жетекчилери сөз сүйлөштү. Өз кезегинде Нурланбек Шакиев ЖККнын алкагында парламенттер аралык кызматташтыкты бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл буруп, бул алдыга коюлган максаттарга жетүүнүн эң маанилүү куралы жана эффективдүү механизми экенин белгиледи. Жалпысынан жыйындын жүрүшүндө ЖККга мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарын 2021-2025 жылдарга карата жакындаштыруу жана шайкеш келтирүү боюнча иш аракеттердин программасына ылайык иштелип чыккан ЖККга мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча моделдик сунуштамалардын жана мыйзам актыларынын долбоорлору каралды деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары Элмурза Сатыбалдыев, Улукбек Ормонов жана Бактыбек Сыдыков катышты. Булак супер кежи. Нурланбек Шакиев Москва шаарындагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл койду. Бүгүн 5 декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Россия Федерациясындагы иш сапары Москва шаарындагы Кремль дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюу менен башталды. Турага Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери менен бирге улуу ата мекендик согуштун курмандыктарын эскерди. Эскерте кетсек, бүгүн Москва шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйындары өтөт. Жыйынга катышуу үчүн барган Жогорку кеңештин делегациясынын курамында тураган Нурланбек Шакиев, депутаттар Элмурза Сатыбалдыев, Улукбек Ормонов жана Бактыбек Сыдыков бар. Булак медиа центр кежи. 8 манасчы 2 бөлмөлүү үйлүү болду. Кече 4 декабрь Манас күнүндө 8 манасчы 2 бөлмөлүү үйлүү болушту. Бул тууралуу Супер кежи порталына Кыргыз улуттук Манас театрынын директорунун орун басары Нурбек Талантбеков билдирди. Анын айтымында жеке ишкер Нургал Асаналиев 8 манасчыга 2 бөлмөлүү үйдүн документтерин тапшырган. Ага ылайык манасчылар Таланталы Бакчиев, Замирбек Баялиев, Самат Көчүрбаев, Улан Исмаилов, Асаналы Калел уулу, Дөөлөт Сыдыков, Нурбек Талантбеков, Үмөт Дөөлөт уулу ак өргөлүү болушту. Ошондой эле өнөр адамдарына Жогорку кеңештин жана Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сыйлыктары тапшырылды. Мындан сырткары улуттук Манас театрына Түрксой эл аралык уюму тарабынан автоунаа тапшырылганы маалым болду. Булак Супер кежи. Акыркы 100 жылда өзгөргөн кыргыз модасынын видеосу.
Кыргызстандын туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду кыргыз модасынын акыркы 100 жылда кандай өзгөргөндүгүн көрсөтүүгө аракет кылган. Фонд жарыялаган видеодо кыргыз кыз келиндеринин чач келбет жасалгалуу жана баш кийимдеринин модасынын улам алмашып, башкачараак болуп жүрүп отурганын көрүүгө болот. Биз кыргыз айымдарынын кийимдерин гана эмес, аларды ички дүйнөсүн көрсөтүүнү да чечтик. Ошондой эле видеодон өлкөдөгү негизги тарыхый жана маданий окуялар аялдардын образына таасир эткенин байкоого болот деп билдирди уюм. Видеодогу кыргыз аялынын образын блогер Айгерим Ибрагимова жараткан. Булак Спутник KG. Бишкекте психотроптук заттарды сатып жаткан дарыкана кызматкери кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен дары-дармек каражаттары жана медициналык өндүрүш департаментинин кызматкерлери рефлекс дары каражатына байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча Ош базарынын аймагындагы текшерүүнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, жаран аял киши психотроптук, лирика жана тропимекамид каражаттарын дарыгердин көрсөтмөсү жок эле сатып жатканы белгилүү болгон. Басы 580 сом. Милиция кызматкерлери фармацевттин аты жөнүн тактап, 1991 жылы туулган жаран экени белгилүү болгон. Бул факт каттууга алынып, текшерүү иштери башталды. Булак бара келди. Дары-дармектерди мыйзамсыз ташып келген жаран кармалды. Ош аэропортунда 600 000 сомдон ашык баадагы дары-дармектердин контрабандасына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 30 ноябрда Стамбул Ош каттамы менен учуп келген 29 жаштагы Өзбекстандын жаранынан коштолуучу жүгүн текшерүү учурунда бажылык тар издөөнү ырастоочу эч бир документтери жок 2376 кассета, элевит пронатал дары каражаттары табылып алынган. Дары каражаттардын орточо базар баасы 632 000 сомду түзөт.